Урматтуу мен каналымда менин көрүүчүлөрүм, бул деген Осмондор тарыхынын кыскача тарыхынын экинчи бөлүгү. Анда өткөндө ошол селжуктар бийликке келгенде ошону менен бүтүргөнбүз. Селжук султандар акырындап биринчи ошо Мисирде, башка өлкөлөрдө, халифаттарда кошумча баягы биринчи, экинчи фитна бүткөндөн кийин түзүлгөн мусулманчылык өлкөлөрдө чачырап баштаган араб өлкөлөрүндө фидаиндер болушкан, фидаиндер селжуктар болушкан. Алар деген ушул түркмөндөрдөн, кыргыздардан барып аяктан же сатып алып, же мындай чакырып, же согуш кагылыштарда болуп, мисалы үчүн Зиялы ибн Салех келип түркөчтөр менен биринчи кытайлар менен согушуп, 751-жылы кытайларды жеңип, Гао Сянджи генералын Кытайдын ошол кезинен Тан империясын, анан ошол менен исламды таратып, Талас суусунда да, Талас ошо биздин Талас районунда, областында, Талас суусунун жээгинде ушулар Зиялы ибн Салех жеңгенден кийин төргөчтөр Кытайдын баягы карамагында турушкандар, алар арабтардын тарабына өтүп кетишет. Жергиликтүү өгүз төргөч кыргыздардын кызуу аскер болгонун көрүп, Зиялы ибн Салех баам берет да, баа бергенден кийин ошондон кийин халифат тарапка ошо бүт кабар кетет да, бул жерде түрк элдер жашайт, бул жерде жашайт, өгүздөр жашайт, алардан кыргын аскерлер чыгат дегенде, ошол кийин ошо экинчи фитнадан кийин халифат таркап талкаланып кеткенде, ар кайсы султанаттар пайда боло баштаганда, араб өлкөлөрүндө араб султандары көп учурунда ошол Орто Азиядан өгүздөрдү алып келип, мисалы үчүн чабуул кылгандан кийин же мындай алгандан кийин аларды үйрөтүп бекем дагы кошумча заманбап аскердик иштерге, анан аларга негизи гвардия катары, кул катары, кул челик катары кармашат да, жетим балдарды кичинекей кезинен алып келип тарбиялап, сенин атаң султан деп, сенин апаң султан, сенин үй бүлөң султан, сенин мекениң султан, султанды сакташың керек, султан үчүн өмүрүңдү ойлонбой беришиң керек деп аларды аябай катуу тарбиялашат. Ошентип, мисалы үчүн Султан Бейбарс пайда болот да. Султан Бейбарс ушул селжуктар тарабынан, мисалы үчүн ошо биринчи султандын гвардиясы болуп жаткан, султандын өзүнүн аскери болуп жаткан, анан султан кичине алжый баштаганда бир кызыктай тескери иштер жасап, өзүнүн селжук мисалы үчүн ушул дене сакчыларын өлтүрүп баштаганда, алар чыдабай ошо өлтүрүп салышкан султанды. Өлтүрүп туруп, селжуктар мисалы үчүн Султан Бейбарс Мисирде бийлигин өзүнө алып алган. Ал эми негизи башка султандар ошол мисалы Селжук султанатын түзүшкөн дагы. Селжук султан түзгөндө бүгүнкү күнү Бейбарсты казактар талашат, айтат. Султан Бейбарс Мисирде бул казак болгон дешет. Султан Бейбарс жөнүндө аз билесиңер, бирок ошол чын эле. Анын баягы көп изилдөөлөр өткөрүп, кээ бир окумуштуулар ошо азыркы селжук султандардын калдыктарын генетикалык анализге дуушар кылса, аяктан ошо Алтайдык кишинин гендери чыгып атат да, Энесай, Тянь-Шань кишинин гендери чыгып атат. Баягы эле бүт жерде табылган R1A, R1A1, R1A2 гендер чыгып атат да. Ошо кандай болсо, Казакстандан болобу, Энесайдан болобу, Алтайдан болобу, Тянь-Шаньдан болобу, бул киши кыргыз окшойт да. Көп нерселер азыр көп, мисалы үчүн Тамик дегенди тапсаңар, тарыхчыны, блогерди, кавказдык блогер ушул тарых жөнүндө аябай жыйнап айтып берет. Алдан айтат да, ушул селжуктардын султандарын тамырын карасак дейт, генетикалык изилдөөрүн жүргүзсө, калдыктарын кыргыз болуп чыгып атат деп айтып атат. Түзүлө айтып атат. Ал да өзүндө баягы тарыхый булактарга негиздеп айтып атат. Ошентип, селжукилер акырындап өз султандарын мисалы үчүн ошо барымтага алып, тарбиялап, өзүнүн фидайкиндерди кылган ошол султандарын өлтүрүп акырындап селжук султанатына бийлик алып алышат. Бийлик алып алып туруп, өгүз түрктөрү 11-кылымда селжук султанатын негиздешет. Анан селжуктар мисалы үчүн өзүнүн султанатын түзгөндөн кийин өзүнүн баягы башында турган султандарды ошо же халифке болгон кандайдыр бир талапкерлерди, халифатты кайра курабыз деген, аларды жок кылып, өзү дагы жок, халифатты курсак биз курабыз деп аракет кыла башташат дагы, исламдын астына, мусулманчылыктын астына терең кирип,
катуу кирип, Манзикерт согушунда 1071-жылы селжуктар Византияны талкалап, түрктөрдү Кичи Азияга алып келет, массалык көчүшүнө жол ачат да, Анадолу, Анатолия, Анадолуга өгүздөр кирип калышат да. Ошол селжуктөрдүн жардамы менен селжуктар бүт ислам дүйнөсүн басып алышат. Эң кызыктуусу ошо Селжук султандын бири Байгу хандын кишиси деп аталат да. Ошону эле Тамиктен издегиле, ошол эле жаңы тарыхый булактардан издегиле. Байгу хан ким десе, Байгу хан Тяньшан кыргыздардын башчысы болуп жүргөн ошол кезде. Тяньшанда ошо мисалы үчүн бир нече иналдык сакталган кыргыздар да, Алтайда, Тяньшанда, Кем-Кемжут деген Эне Сайдын жээгинде ошо Тяньшандык Байгу хан деген киши болгон, кыргыз болгон, тарыхый булактарда кыргыз деп. Ошол Селжук султан мурун анын кишиси болчу. Анын тууганы да болчу деп айтылат. Анан аны ошо кандайдыр бир жол менен Селжук султанатына келгенде, аяктан бийликке келип, бийликти алып, ошо Селжук султан акырында ошо өз бийлигин бүт мусулманчылык дүйнөгө таратат. Селжуктардын тарыхы абдан кызык да. Бул жерден кыска эле мен айтып атам. Эгерде мындай терең казса, өтө көп иштер жасашкан ушул кишилер. Эң кызыгы, азыр алардын калдыктары кыргыз болуп же казак болуп табылгандан кийин, ошо казак болсо дуулат да, кыргыз болсо кыргыз эле. Ошондо өтө кыргызык биздин тарыхыбыз эми-кичектей бизге белгисиз болуп жатат. Арабтарга барып сурасаңар, арабтар өзүлөрү айтат, мен Мисирге өзүм баргам, Мисирге барып туруп сүйлөшкөм. Бейбарс ким болгон десе, Бейбарс Орто Азиядан келген дейт да, Борбор Азиядан келген. Бейбарсты сыйлайсыңар десе, ооба, абдан сыйлайбыз дейт. Биз деген Бейбарс кезинде Мисир аябай күчтүү болгон деп айтышат да. Ошо 13-кылымда Селжук султанаты кулайт. Анткени Селжук султанаты Анатолияны басып алгандан кийин өгүздөрдүн көпчүлүк жарымына чейин, анын ичинде кыргыз да уруулары бар, ушул Анатолияга кирип келишет да. Анан кийин ушу 1217 жылдары алгачкы монголдор канатын жазганда, алгачкы кыргыз каганаттарды, үналдыктарды басып алып, монголдор өзүнүн карамагына каратканда, дал ошол маалда монголдор баягы Рашид ад-Диндин жазуулары боюнча Хорезм шахты талкалап, анын уулун кууп келатканда, уулу ошол Афганистандан кире калып, качып, ошо Кичи Азиянын аймагына чейин барат дагы. Ошол жерге чейин кууп келген монголдор ошо негизи Селжук султанатына чейин жетет. Ошол Селжук султанатына жетип, Селжуктун армиясын монголдор талкалайт да. Талкалагандан кийин Кичи Азия аймагында көптөгөн майда түрк бейликтер же бейлик деп аташат да, түркчөсү, өгүзчөсү. Кыргызчасы бийликтер түзүлгөн да. Анан дал ошол маалда, дал ошол убакта Аргач Осмондордун башаты башталат да. Осмондордун башаты, ол бейликтердин бири өгүз түрктөрдүн үй-бүлөсүнө чыккан Осман биринчинин жетекчилигинде чакан бир бийлиги түзүлөт. Ал бийлик түзүлүп туруп, ал бийлик исламды туусуна көтөрөт дагы. Жана ошол бейлик Осман деген мамлекетти түзөт. Анан аскердик багытын аныктаган Селжук султандыгы менен Византиялык чек арасында жайгашат. Осман түрктөрү Византияга каршы согуштарды активдүү баштайт дагы, алардын таасирин жана ресурстарын ошо бекемдеп баштайт да, баягы ар бир чабуулдун аркасынан. Ушул жерден тынымсыз Осман бейлигинин султандары, тукумдары тынымсыз согуштарга катышат. Ал согуштарда тынбай ошо кол сала беришет да, кол салып туруп, ошо Византиянын бирден айылдарын, бир 50 жыл сайын бир айылдан, 50 жыл сайын бир аймактан алып турушат дагы. Анан аскердик маданиятты орнотушат. Осмондор башка түрктөр сыяктуу эле чебер, атчан болгон, жоокер болушкан. Алар көчмөн согуш стратегиясын колдонушкан. Кийин алар мусулманчылыкка терең кирип, ошо халифаттын фитналарынан качкан ошол дааватчылар келип, дааватчылардан угуп,
жихадты кантип жасаш керек. Жихад деген ошол жихад жолун өзүнө кабыл алышат дагы. Христиан дүйнөсүнө, ошо Руми дүйнөсүнө, Византияга жихад жарыялашат да. Ошондо эгерде карасак, кандай Осмон дөөлөтү түптөлгөндөн кийин кандай өзүнүн маданий мурастарды калтырган. Мисалы үчүн түркмөр Осмон дөөлөтүнүн түптөлгөнгө чейинки өздөрүнүн бийлигин сактап келишкен, көчмөн маданиятын сактап келишкен. Ошол жана ошол учурда көчмөн маданиятын ислам цивилизациясы менен аралаштырышкан да. Ислам ар кайсы уруулар арасында бириктирүүчү фактор болуп, алардын жаңы аймактарында бийлигин орнотууга жардам берген. Ал ошондой эле башкаруу, архитектура жана дипломатияда Византия жана Парс элдеринин, ирандыктардын элементтерин, кандайдыр бөлүкчөлөрүн, кандайдыр бир адатын, калыбын алып туруп, баарын бириктирип салышкан. Ошондо кыргыз түрктүн, тоолу кыргыздын, ошо талаадагы казактын, кийин казак болгон элдердин да, түрктүн өгүздөр, түркмөн өгүздөрдүн, ошо азыркы өзбек, хорезм элдеринин маданиятын алып туруп, ирандык жана араб маданиятын бириктирип салышат. Мына Осмон империя ошентип өзүнүн негизи келбетин алат. Анан Осмон дөөлөтүнүн мураскордук системасы кандай болгон? Бул абдан кызыктуу нерсе тарыхта. Анткени бул нерсе ушул Осмон бийлигин 600 жылга чейин жеткирген чоң фактор болгон да. Осмон империясынын бийлиги мурастоо системасынын уникалдуу болгон, өзгөчө болгон жана кылымдар бою бир нече жолу өзгөргөн. Анын өзгөчөлүктөрү карасак борбордук бийликти бекемдөөдө багытталган. Бирок көп учурда чыр чатактар жана кан төгүүлөр менен коштолгон. Тукум куучулук системасынын өнүгүүсүнүн негизги этаптары кандай болгон да, тукум жана бийлик куучулук система. Бул биринчи эрте мезгилин алсак, бул деген 14-кылымдан 15-кылымга чейин эң күчтүү мураскор бийликке жетет деген эреже болгон. Осмон дөөлөтүндө алгачкы этаптарында мураскорлуктун так белгиленген тартиби болгон эмес. Султан өлгөндөн кийин бийлик такты тезирээк жана эффективдүү басып ала турган уулуна өткөрүшкөн. Ким өзүн тезирээк бийимин, күчтүүмүн деп жарыяласа, ошол биринчи бийликке келе турган болчу да. Ошондо эң күчтүү, эң баягы даяр, эң билими бар, эң куу керек болсо, мураскер бийликти алган. Бир туугандардын урушуусу көп болушкон ошол кездерде. Султандар өлгөндөн кийин анын уулдарынын ортосунда күрөш башталат да. Аскердик кампаниялар, атаандаштыктар, өлтүрүү жана аскердик саясий элитанын лоялдуулугун сактоону камтыш үчүн бири-бири менен атаандашат да. Ким беришенирээк, ким жакшы, мындай кимдин берекеси бар, ушул нерселер менен атаандашып, анан акырында кимдин аскери көп, кимдин аскери күчтүү деген жолдор менен өз туугандарын кырып, тамырына чейин кырып салып бийликке келишет. Ушул нерсе болгон да. Анан туугандардын өлүмү көп болгон. Жеңген атаандаш төңкөрүш коркучунан сактануу үчүн бир туугандарын кээде жендерин да жок кылган, аял эркек тарабын да жок кылган. Бул салт мыйзамдаштырылган жана жарандык согуштарды болтурбоо үчүн зарыл деп эсептелген. Вазирлер жана диван бул баягы өзүнчө ичинде кеңешчилердин тобу. Биз деген ушуга макулбуз, биз ушуну туура көрөбүз деп эң күчтүү мураскер өз туугандарын кыргандан кийин бул мыйзам деп жарыялашкан. Бул мыйзам. Ошондо акыркы султандар ушул таптагы орто кылымдын башатындагы өз туугандарын өтө дыкаттык менен өлтүргөн, мындай кандайдыр бир жолдорго чейин барышкан. Мисалы үчүн султан ооруп калды деп, кичинекей султан эртең турбай коет да. Башка султан аттан түшүп калды, моюн сындырып алды деп. Эмки султанга мураскердикке кандайдыр бир талапкер суктап калып өлүп калды. Бирөөнү жылан чагып алды дейт, экинчини кара курт чагып алды. Ушундай жолдор менен булар өз туугандарын тазалап, жалгыз эле эң күчтүү султан калганда эле ошол бийликке келип туруп, анын башына султандык так берилчү, атайын баш кийим кийгизилчү. Так, мисалы үчүн тааж кийгизилчү да. Анан албетте кандуу
мурастар доору болгон бир тууган өлтүрүүнү расмий түрдө мыйзамга салышат. Мыйзамга салышып туруп, анан бир тууган өлтүрүүнү мыйзамдаштырышат. Султан Мехмет экинчи мисалы үчүн 1451 1481 жылы башкарган бир туугандарды өлтүрүүнү мыйзамдаштырган мыйзам кабыл алган да. Бул мыйзам боюнча султан мамлекеттин стабилдүүлүгүн, туруктуулугун камсыз кылуу үчүн бир туугандарын өлтүрө алат деп жазылган болчу кагаз бетинде. Бул салт бир туугандарды өлтүрүү жана жалпы жыргачылык үчүн жасалган иш катары көрүлүп, коомчулук тарабынан эч бир мындай кандайдыр бир соттолууга же кандайдыр сынга кабылган эмес да. Мисалы үчүн эгерде Баязитти алсак, Баязит экинчи менен Селим биринчи такты үчүн айгышкан күрөшкө киришкен. Мисалы үчүн Кануни Султан Сулейман Кутумдан коркуп, уулу Мустафаны өлүм жазасына тартууну уюштурган. Жана ошо расмий буйрук бердирген да. Ошол нерсеге өтө катуу гарем саясаты, династиялык саясаты ошо кийгишилген да. Мураскордун энелери Валид султандар, ошо Валид султана Валиде деп коет да. Көбүнчө уулдарды колдоо негизги ролду ойношкон. Гарем саясий күрөштүн аренасына айланган. Бул жерден кичинекей өспүрүмдөр 10 жашка, 5 жашка жете электе эле валиделер эки эң күчтүү болуп калат. Ортосунан ошол валиделердин ортосунан катуу күрөш болуп, кичинекей өспүрүмдөр эле өлүп калчу да, ооруп калчу, жылан чагыбычы, тепкичтен түшүп калчу. Жана башка ошондой эле. Же ат тебичи. Анан ошол жеңген валиделер анан султан Мураскор уулун алдыга жылдырчу дагы, алардын уулдары Мураскор болуп калчу. Ушундай аябай система болгон. Керек болсо кагаз бетине мыйзамдаштырылган. Кийин анан кафе системасы деген пайда болот. Кафе системасы 17-кылымда тууганчылык кандуу система акырындык менен ошо кафе системасына алмаштырылган. Кафе деген бул капас деп которулат да. Ханзадалар мындан ары өлтүрүлбөй алтын капаска, Топкапы сарайында атайын бөлмөлөргө камалган болчу. Ушундай да, эмгичекте сакталып келет. Ошол Топкапы ошол сарайында ушул мураскерликке жетпей калган ханзадаларды жыйнап салчу да бир жерге. Мураскорлор катуу кайтаруунун астында калып, эркиндигинен жана башкаруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, обочолонуп, өзгөчөлөнүп, бөлүнүп жашашкан. Бул кан төгүүнү болтурбоо максатында болгон ошо 17-кылымдын башында. Бирок көп учурда мураскорлорду империяга башкарууга даяр эмес калтырган да. Мисалы үчүн аларды ушундай Топкапыда сарайды кармаса, аларга баарын беришкен да. Аял десе аял, акча десе акча, бирок акчаны ошол ичинен, Топкапынын ичинен гана корото аласың. Тамактын бүт түрлөрүн хансың да, бирок чыга албайсың капынан. Капастан чыга албайсың. Капаста отурасың. Ошонун эсебинен ал ханзадалар толугу менен жинди болуп кетишкен да. Алар деген эрке жинди болуп калышкан, анан эч кандай мамлекетти башкарганга да эчтекеге жарабай калышчу. Аларды эгерде бирөө бошотсо Топкапыдан, алар деген чоң атаандаштык түзө алган эмес болчу. Ушундай система иштеп келген 17-кылымда. Анан кийин усталык принципи деген келет. Бул деген 18-19-кылымдарда. 18-кылымда ушул агнатикалык таш же түрк тилинде экбериет деген система киргизилген. Анда такты династиянын улук өкүлүнө өткөзүшкөн. Бул система мураскорлордун тартибин жөнөкөйлөтүп, династиялык жанжалдарды азайткан да, санын азайткан. Бирок бул тартип күчтүү жана энергиялуу башкаруучуга кепилдик бере алган эмес. Анткени алсыз же улгаган султандар бийликке келиши мүмкүн болгон. Анан ушундай нерселер болуп кетип атты да. Албетте улгайган, кичине жашоодон чарчап калган, энергиясы мындай кичине төмөн болуп калган ошо султандар кээ бир учурда жаш султан согуштан же кайсы жерден кокустуктан өлүп калса, так бийликке келип калчу жана ошо башкара баштачу да. Башкара баштаганда ушундай султан, эми силер Байденди көрбөдүңөрбү Америка Коңшу Штаттарында азыркы биздин заманда?
ошондой эле болчу да. Албетте бул жерден янычарлар, жаңычерлер колдобой койсо ушундай султанды кээ учурунда алжыды султаның деп сарайда ушундай чоң жаңжалдар башталып кетчү да. Янычарлар султандын уктаткан жерине келип туруп союп салчу. Ошон үчүн мындан кийин анан ары янычарларды карап алардын пикирлерин да тыңшап калышкан да султандар. Мурас тутумунун бүтүшү 19-кылымда баштаган Осмон империясында модернизацияга багытталган олуттуу реформаларды Танзимат деген заманды баштан өткөргөн. 1920-жылы Осмон империясы кулагандан кийин монархия менен бирге султандык мураскорлук системасы да жоюлат. Танзиматтын негизи ушундай нерсеге алып келет да. Жанычарлар, жаңычериктер ошо бийликти тез алмашып турат. Жана акырындан ошо Осмон анын арасынан ошо жанычарлардын арасынан баягы жаш түрктөр, младотурк же жаш пашалар бийликке келип, 3 пашалык системасы ошо орнойт да. Анвар паша, Талат паша жана башка ушундай 3 пашалар башкарып Осмон империясын кулатып башташат да. Негизи акыркы Осмон султаны Мехмет 6-й 1924-жылы Стамбулдан чыгып, династия Туркияда кулайт болгон. 1924-жылы акыркы ушундай султан тагын жоготот. Эми Осмон мурас системасынын көчөлүгүнө токтолуп кетсек, өтө ийкемдүүлүк болчу, жогорку баа бул деген кымбат баа. Система көп улуттуу империяда туруктуулукту сактоого багытталган, бирок көп учурда кан төгүү менен коштолгон. Гаремдин ролу, гарем ошон үчүн баягы Султан Сулейман көрүп атпайсыңар сериалда, аякта Хүррем бар да. Хүррем көп нерсени чечип коет. Бирок Хүррем бул деген аябай күчтүү мындай аял болгон да, ал аябай ырайымсыз аял болгон. Канча мураскорлорду жок кылган. Гаремде мураскорлордун энелери мураскорлорду калыптандырууда жана алардын тактыга болгон талаптарын колдоого эң чоң роль ойногон да. Саясий прагматизм бул деген Осмондун системалары өзгөрүп жаткан реалдуулуктарга ыңгайлаштырылган да, ылайыкташтырылган. Бир тууган өлтүрүүдөн обочолонууга, андан кийин уулуулукка өтүшкөн да. Бул система ырайымсыз болсо дагы Осмон империяны кылымдар бою туруктуулукту сактоо жана кеңири аймактарды көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген. Ошондо Осмон империясы кайсы европалык мамлекеттерди басканга жетишкен. 16-17-кылымда Европанын эгебегейсиз зор аймактарын басып алып, өзүнүн туу чокусуна жеткен болчу Осмон империясы. Осмонддордун таасири түштүк-чыгыш, борбордук ал тургай жартылай чыгыш Европага тараган. Осмон империясынын көзөмөлүндө же таасири астында болгон негизги өлкөлөр жана аймактарды санасак, бул эң чоң аймак Балкан жарым аралы. Буяктын ичинде Греция болгон. Греция дээрлик бүт аймагы 15-кылымдын аягында, 19-кылымдын башына чейин Осмон империясынын карамагында болгон. Анын ичинде Афина жана Пелопоннес аймактары болгон. Болгария 1396-жылдын басып алынып, 1878-жылга чейин Осмон империясынын кол астында болгон. Ошон үчүн болгариялыктар бүгүнкү күнү аябай христиан болсо да мусулмандарга аябай окшош да. Сербия, Косово согушунан кийин 1389-жылы жана акыры 1459-жылы Осмон империясынын көзөмөлүнө өткөн. Косово менен кошо. Босния жана Герцеговина 1463-жылы басып алынган Осмон империясы тарабынан. Босниялыктар жапырт ислам динин кабыл алышкан. Хорваттарда аймактагы Европада уникалдуу кандайдыр бир регион болуп кеткен. Анын арасында да Албания 15-кылымдын аягында Осмон империясынын бийлигине өткөн. Македония 14-кылымда басып алынып, ошо 20-кылымдын башына чейин Осмон империясынын кол астында болгон. Монтенегро бул деген Черногория деп аталат да, Кара Тоо, Кара Даг. Ал белгилүү бир автономияны сактап калган менен жарым-жартылай Осмон империясынын карамагында болгон да. Ушундай Балканды кармашкан. Борбордук Европага чейин барышкан. Борбордук Европадан Осмондор Венгрияны басып алышкан, Мажарстанды. Мохак салгылашынан кийин 1526-жылы Венгриянын бир топ бөлүгү Осмон империясынын карамагына өткөн. Осмон империясы ошол 16-17-кылымда Хорватияны да басып алган, түштүк аймактарын.
Анан Осман империясы 17-кылымдын аягына чейин Венгрия королдугунун аймагында Габсбургтар тарабынан бошотулганга чейин көзөмөлдөп турган. Румынияны алсак, Осман империясы Валахия, Молдавия жана Трансильвания князьдыктарга протекторат болгон. Азыркы Украинанын Львов тарабына чейин жеткен. Карпатыны башкарган. Формалдуу түрдө эгемендиктүүлүгүн сактаса дагы султанатка салык төлөп турушкан. Осмондуктардын чыныгы таасири 19-кылымга чейин сакталган. Анан Чыгыш Европага чейин барсак, Чыгыш Европада Осмондор Украинаны түштүк аймактарын толук басып алган. Түштүк Украинанын кээ бир аймактары, анын ичинде Крым, Осман империясынын карамагында болгон. Крым хандыгы Осман империясынын көзөмөлүндө жана мукаралыгында болгон. Крымдар Осман империясынын бөлүгү болгон. Крым Осмондуку, эгерде чоң суроо берсеңер, кимдики десеңер. Казарлардыкы, казарлар украиндиктер менен жарым аралашып кеткен, жана Осмондуку. Осмондуктар Очагов чебин жана Кара деңиз жээгиндеги ага чектеш жерлеринде көзөмөлдөп турган жана Осмондордун аскерлери ушул жерде болуп турган Украинада. Орусиянын аймагындагы Осман империясы ошо басып алган да. Орусия империясы менен көптөгөн согуштарды жүргүзгөн. Мисалы үчүн ушул Плевнадан катуу бир согуштар болгон. Түштүк Орусия Осмондордун союздаштары болгон. Крым татарларынын чабуулдарына душар болгон. Керек болсо Крым хандыгы Орусиянын Москвасына чейин чабуул кылып барып турган. Түштүк Чыгыш Европада Словения, азыркы Словениянын бөлүктөрү 16-кылымда Осман империясынын көзөмөлүндө болгон. Косово 14-кылымдын аягында толугу менен Осман империясынын курамына кирген. Батыш Европаны эгерде алсак, жарым-жартылай басып алуулар болгон. Италия мисалы үчүн Осмондуктар Эгей жана Адриатика деңиздеринин аралдары, мисалы үчүн Родос жана Крит сыяктуу айрым аймактарды көзөмөлдөп турган. 16-кылымда алар Апулияга кол салышып, Отранто шаарын басып алышкан, бирок аны көпкө кармай алышкан эмес. Мальтаны басып алышкан 1565-жылы. Мальтаны басып алууга жакшы аракет салышкан, ийгиликке кеткен эмес да. Негизи Мальта аскерлери жакшы ушундай мизди кайтарган Осмондордун. Ага кошумча дагы Бургондагы Осмондордун флотун мындай чоң жапа чектирген, ошондуктан Мальтадан кетишкен. Анан басып алган эмес, бирок таасир эткен кандай аймактар дагы болгон. Австрия, Осмондуктар Венаны басып албаса да 1529-жылы 1683-жылдагы курчоолор менен көп жолу кол салган, бирок акыркы курчоосу жеңилүү менен аяктаган. Алар бир нече жолу Австриянын аймактарын ушуну басып алып турушкан да. Польша, Осмондуктар поляк жерлерин басып алган жок, бирок поляк-Литва шериктештигинин түштүк чек араларына өзүнүн вассалдарында Крым татарлары аркылуу таасир эткен. Негизи Осман империясы Европанын тарыхында олуттуу из калтырган. Осман таасири өзгөчө жана Балкан жана Борбордук Европага дагы күчтүү болгон. Осмондуктар Батыш Европада бекемделе албаса да, алардын экспансиясы кылымдар бою континент жана маданий картасын түзгөн. Эмне үчүн Осман империясы акырындап алсыраган да, ошону бир карасак. Негизи Осман дөөлөтүнүн алсындашында кылымдар бою топтогон ички жана тышкы факторлордун айкалышы себеп болгон. Империя кулашынын себеби ички себептер биринчи. Ички себептерди алсак, саясий туруксуздук жана алсыз башкаруу. 1560-жылы кийин көптөгөн султандар алсыз жана башкарууга даяр эмес болушкан. Жогорку ошо Сулеймандан кийинки султандар эч кандай жакшы бийлик жаратышкан эмес. Анын себеби кафелер системасы муратчыларды хан сарай бөлмөлөрүндө обочолонтуп, көптөгөн султандардын тактыга отурганга чейин башкаруу тажрыйбасынын жоктугуна алып келген. Албетте Сулейман өлгөндөн кийин, андан кийинки султандардын мээсинде өлкө башкарууга жетиштүү билими да жок, жетиштүү мотивация да жок, жетиштүү эчтеке мындай кандайдыр бир ыкмалары да жок, өзүнүн баягы жөндөмү да жок, эчтекеси жок болгон. Ошондуктан ушул кафе системасы акырындап бул Осман империясына балта чапты. Башкаруудагы жана бюрократиядагы коррупциялык борбордук бийликти алсыратып, губернаторлор, валилер өз алдынча болушуна алып келди да. Ар бир аймакта валилер өз билгенин кылышкан.
Борбордон салык жыйноочулар келгенде аны өтө ыраазы кылып туруп, кой союп, төө союп, алтындан үстүнөн себелеп, кайсы бир бөлүктү ошо бул деген жалпы биздин борбор үчүн, султан үчүн деп жиберип кое берип турган. Анан ошонун аркасы менен эч кандай мындай акча толук кандуу түшчү эмес. Ошондуктан акырындап бир күнү султандар караса, колунда эчтеке жок да, колунда салыктар аз, казына жарым жартылай көңдөй. Ушундай нерсеге коррупция алып келди. Жаман коррупция өнүгүп кеткен. Ушул коррупция Осман империясын алсырата баштаган, жана балта чаап, акырындап ички ресурстардын аздыгына алып келип, Европа мамлекеттери кол сала баштаганда аларга туруштук бергенге каражат жетпей калды. Осман империясы көп улуттуу жана көп конфессиялуу болгон. Христиандык жана башка элдер арасында ички карама-каршылыктар жана сепаратисттик маанайды жараткан. Грециянын көз карансыздык согушу башталган 1821-1830 жылдары. Ал сыяктуу көтөрүлүштөр ошо туруктуулукка доо келтирген да. Анан ички сепаратизм аябай катуу боло баштаган. Күрттөр өз мамлекетибизди курабыз деп Осман империясына каршы сепаратисттик кыймыл баштайт. Ирандыктар баягы Азербайжан тарабында биз деген өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деп Осман империясына каршы чыга баштайт. Кавказдагы хайлар, ошо армяндар акырындап каршы чыга баштайт да. Ушул нерселер Осман империясынын ички мындай туруктуулугун титиретип, жаракат келтире баштайт. 16-кылымда европалыктар Африканы айланып өтүүчү кеме жолдорун ачкандан кийин осмондуктар чыгыш менен батыш ортосунда соода жолдорун көзөмөлдөбөй алган. Экономикасы айыл чарбасында көз каранды болуп, Европа индустриализациялашы империянын экономикасына жаткан обочо болуп калганда. Салыктардын жогору болушу жана фискалдык кризис калктын нараазычылыгын жаратты. Салыктар аябай өскөн. Валилер ордуларында аябай хан, кудай болуп кеткен да, каршы элди кара тийген Осман империясына. Эскирген аскердик системадагы 16-кылымдын аяк ченинен баштап Осман армиясы, анын ичинде атактуу Янчар гвардиясы эскирген. Жаңы линейдик тактиканы, алыс атуучу мылтыктарды, алыс атуучу замбиректерди Осман империясы жарата алган эмес. Жаңылыктар бийликке кийлишкен саясий күчкө айланып, согуштук маанайын жоготкон. Осмондуктар аскердик техникасын жана тактикасын европалык аскерлердин өнүгүшүнө тең келе алган эмес, жана биздин армия жогору, бизге эмнеге ушул азыркы өзгөрүп жаткан Европа армиянын үйрөнүшүбүз керек, биз алардан улукпуз деген сөз, бул деген керсейип кетүүсү ушундай чоң жапа чектирген Осман империясын. Тышкы себептерин алсак, бул деген көптөгөн аскерий жеңилүүлөр. Осмондуктар Австрия, Орусия жана Венеция сыяктуу европалык державалардын жеңилип калгандан кийин аймактарынан ажырай баштаган. Вена согушу 1683-жылы блокадасы Осман империясы курчап алганда Европага экспансиянын бүтүшүнүн башталышы болгон. Ошол жерден Осман империясы жеңилип баштаган Венадан. Орус-түрк согуштары Орусияда Петр I менен Екатерина II жетекчилигинде Осман империясынын кайра аскерлери талкалап, Кара деңиз менен Кырымдагы жерлерди Орус империясы басып алган. Басып алгандан кийин Кырым согушу башталат да ушул кездерде. Европа державаларынын көтөрүлүшү, агартуу жана индустриализация доорунда Европа өлкөлөрү экономикалык, аскердик жана технологиялык жактан бир топ чыңалды. Жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар, жаңы чериктер, жаңы аскерлер, жаңы илим, ушул нерсе алдыга кенен тез бараткан. Осман империясында илимди исламга каршы чыгат деп кабыл албай коюшкан. Осмондуктар жаңы шарттарга ыңгай эле алышкан жок. Бул алардын дүйнөлүк аренада акырындык менен маргиналдаштыруу, мындай экинчи орунга жылдырып салды. Чет элдик күчтөрдүн кийгилишүүсү тынбады да. Европа державалары, айрыкча Улуу Британия, Франция жана Орусия Осман дөөлөтүнүн ички иштерине тынымсыз кийгилишти да. Сепаратисттик кыймылдарды колдоп, акча берип, курал берип, экономикалык пайда көрүшкөн. Европа улутчулдуктан шыктанган Балкан элдерин жапырт көз карансыздык үчүн кампанияга киришкен. Алар деген аларга курал берип, аларга атайын ошо эгемендүүлүктү түптөш үчүн атайын мындай даватчылар жиберип, саясий даватчылар. Акырындап Балкандар түрктөргө каршы партизандык кыймылдарды күчөтүштү.
Танзимат реформалары 1839-1876 жаңылануу аракети ушундай кандайдыр бир болгон. Алар деген жаңы мыйзамдарды киргизген, европадык типтеги армияны жана бюрократияны модернизациялоо баштаган. Бирок реформалар жай жүргүзүлүп, ички каршылыкка дуушар болуп, негизги көйгөйлөрдү чечкен жок. Бул реформалар Европанын таасирин күчөткөндүктөн борбордук бийликти дагы алсыратты. Ушул ишинде Осман империясында жаңы интеллигенция пайда боло баштады. Алар деген Европага оо ачышты. Европанын тез илим өнүгүүсүн карап суктанып, өзүнүн султандыгына каршы ой пикирде боло баштаган. Аяктын ичинде дагы социалдык, маданий себептер башталган. Коомдун консервативдүү катмарлары, анын ичинде диний лидерлер көбүнчө реформага жана модернизацияга каршы болушкан. Булар деген жаңы мылтыктарды сындырып, илимий китептерди өрттөп, илим пост деп Европадан окуп келген балдарды кубалап өлтүрүп, ушундай нерселер жасашкан. Ал нерсе ушу европалык модернизацияга чоң бөгөт койгон. Башкаруучу элита менен карапайым калктын ортосуна ажырым күчөп, нааразычылык күчөгөн. Ошондой калк деген жана интеллигенция ушуну көрүп, өзүнүн бийлигине жана ушундай диний лидерлерине аябай катуу кыжыр келе баштаган. Ошондо биринчи дүйнөлүк согуш келип калат. Биринчи дүйнөлүк согуш келгенде таасири чоң болот да. Биринчи дүйнөлүк согушта борбордук державалар Германия жана Австро-Венгрия тарабынан катышуусу катастрофалык жеңилүүгө алып келген. Анткени Осман империясы ошол согушка Германиянын тарабында катышкан. Согуштан жеңилип туруп, көп аскерлерин жоготуп ийген. Согуштан кийин Осман империясы жеңген өлкөлөргө бөлүштүрүлгөн да. Ошо Севрест келишими аркылуу 1920-жылы Осман империясын устукандап жиликтешкен Европа өлкөлөрү. 1923-жылы Мустафа Кемаль Ататүрк Осман империясын жок кылган, Түркия республикасынын түзүлгөнүн жарыялаган. Осман империясынын алсызданышы бир катар фактордун ички карама-каршылыктары, экономикалык артта калуучусу, эскирген армиянын жана күчтүүрөөк Европа державаларынын кысымынын натыйжасы болгон. Реформа жасоо аракетинде карабастан, империя жаңы реалдуулуктарга көңүл бере албай, 20-кылдын башында жашоосун токтоткон. Ошондо Мустафа Кемаль Ататүрк ошол диний лидерлердин баарын ролун кичирейткен, аларды кууган. Ошол кездеги мисалы үчүн Кемаль Ататүрктүн айтышы бар, паранжа кийгенге тыюу салган, мыйзам чыгарган. Бүт сойкуларга ошо паранжа кийгенге уруксат берилет. Эгерде ким паранжа кийсе, сойкулардан тышкары аларга чоң айып пул салынат, же болбосо мыйзам катарынан тарабынан кандайдыр бир чара көрүлөт деген мыйзам чыгарган. Ататүрк өзү атеист болгон жана Ататүрк өзү ушундай глобалист, модернист болгон да. Ал деген модернизацияны Түркияга алып келем деген. Ал деген өзүнүн негизи, түпкү тамыры еврей болгон деп айтышат. Атеист, еврей, модернист Түркияны жаңы өлкө кылып салды, жаңы армия берди, Грецияны жеңгенге жардам берди. Ошо армяндардын жана курдтардын сепаратизмин токтотту, жаңы Түркияны курганга мындай өбөлгө салып, мугалимдердин ишин өтө сыйлуу кылып, акырындап ушу жаңы Түркияны түзө баштады. Ошо 10 чакты кызды өзү аталыкка алып, ошол кыздын бири, мисалы үчүн Сабиха Көкчен, анын урматына Түркияда аэропорт ачылган. Ошо курдтарды көп жолу ошо алгачкы пилот болуп, бомбардировщик пилот болуп, бомбаларды ырытканда курдтарга. Сабиха Көкчендин тарыхы ошондой. Ошол кезден баштап ушу Түркия, Сирия, Ливия менен согушуп тынбай келген. Ошол курдтар менен согушуп тынбай келген. Ошол армяндарды да жөнгө салганга көп аракет кылган дагы ошо аябай мындай катуу согуштарды тынбай жасаган. Эгерде мындай карасак, гендик тараптан ошо азыркы түрктөр ким деп 30дан ашык изилдөөлөр өткөрүлдү. 30дан ашык изилдөөлөрдүн натыйжасында бүгүнкү түрктөр Түркиядагы султандары, Султан Сулейман жана жогорку элитасын бир бөлүгү Орто Азия, Борбор Азиядан чыккан группага R1A1, R1A2, R1B1 деген ушул гаплогруппаларга таандык экен. Калган 90% калкы тегеректеги толугу менен ошол мурунку жашаган Анатолиялык гректердин каны экен.
Стамбулдун жарымы ошо хайлар экен, армяндар экен, өзүн мусулманмын, түркмүн деп атаган. Анатолиядагы гректер экен баары. Сириянын чек арасында жашагандар баары күрттөр экен. Ошо Ливиянын жанында жашашкан ошо баягы Сириянын Кара деңиздин жээгинде элдери көбү аякта 4-5 айыл бар экен, аякта накта кыргыздын гендери чыгып атат. Бирок алар өзүн түрк дешет да. Анын арасында дагы ошо негизи Стамбулдун тегереги бүт ошол ар кайсы арабтардын аралашмасы, итальянецтердин аралашмасы, немецтердин аралашмасы, украиндердин аралашмасы. Ушундай эл экен да. Бүгүнкү Түркия эли бул деген ошо Балкан, Украин, грек, армян, еврей, араб, парс жана кичине, аябай кичине кыргыз аралашмасы экен да. Анан кыргыздын каны бул жерден 1%га жетпейт. 90% ошол көбүнчө күрт менен, хай менен гректер да. Бирок өзүн түрк деп сезишет, мусулман деп сезишет. Ушундай нерсе да. Ген анализдер ушуну көрсөтүп жатышат. Жана Түркия бүгүнкү күнү баары бир өзүн биз мусулман өлкөбүз, ислам өлкөбүз жана биз түрктөрбүз деп катуу айтышат да. Анан эгер ошол этникалык эпизоддорду карасак, ушул кезде болуп кеткен. Бул жерден көп империялар ушундай нерсени кылган. Орусия мисалы үчүн ушу Суворов, анын эмнеси укмуш, Суворов Булгар элин, Волга Булгариядагы Булгар элин кырган да. Ошону геноцид кылган. Татарларды кырган. Так ошондой эле мисалы үчүн Түркияда дагы саясий туруксуздук болгондуктан түрктөр, арабтар, гректер, армяндар, славяндар, еврейлер жана башкалар ушул кез менен көтөрүлүш жасагандыктан аларды орунга салыш үчүн сепаратисттик кыймылдарды токтотуш үчүн султанат көп учурда ушундай ар кандай буйруктарды берип турган. Мисалы үчүн ошо борбордук бийлик алсырап баштаганда жергиликтүү валийлер борбордон армия сурашып, мисалы гректердин эгемендиги үчүн көтөрүлүшүн басууга аракет кылышкан. 1821-жылы, 1830-жылы грек каршысына массалык репрессиялар болгон да ошол кезде. Кадимкидей согуш болгон өлкөнүн ичинде. Саясий туруктуулукка умтулууда армяндарга да каршы мындай согуш болгон. Армяндарга каршы болгондо ошо Дашнак Цутюн партиясы пайда болуп кеткен да. Дашнак Цутюн партиясы ошо Осман империясында армяндардын өзүнүн Улуу Армения деген долбоорун салышып, алар каршы партизандык кыймылды башташат. Ага Орус империясы аябай катуу жардам берет. Орус империясы тынбай буларга курал берип турат. Буларга акча берип турат. Булар деген Түркиянын ичинде чоң Кавказдагы жерлерде бөлүүгө аябай катуу катышып, акырындан баягы көтөрүлүш жасашат да. Көтөрүлүш жасашканда буларга империя күч колдонот. Аяктын ичинде грек, болгар, сербтер дагы катуу улутчул кыймылдарды башташат. Анын эң белгилүүсү ошол армяндар баштаганда 1915-жылы армяндарга массалык депортацияга алып келет да. Ал депортация кезинде да армяндардын көп саны өлүп калат. Депортация кезинде кылганда көп учурунда ошол армяндардын айтуусу боюнча буга азербайжандыктар катышат да. Түрктөр эмес, азербайжандыктар. Ушуну көп айтып келишет. Кийин анан Дашнак Цутюн ошо Совет бийлигине кызмат кылып, Советтер революциясы болуп кеткенден кийин Борбор Азияга келип туруп, Ташкентке келип туруп, ушу биздин элибизди кырышат да, аябай катуу ушундай. Ушул бизден 1915-жыл үчүн өч алып атабыз деп кыйкырып, биздин баягы ферганалык кыргыздарды, өзбектөрдү кырышат. Ошондо суроо да, эмнеге ушундай кылышкан да? Булар тиги Түркияга барып кол салбайбы деген суроо. Жок, булар бизге кол салды, силер түрктөрдүн тууганысыңар деп. Ушундай кызыктуу нерсе болуп кеткен Дашнак Цутюн. Албетте гректердин аябай катуу кыймылы, улутчул кыймылдары ушундай катуу болгон да. Гректерди токтотуучу фактор бир гана ошол негизи Мустафа Кемаль болгон да. Мустафа Кемаль болбосо азыркы Түркиянын жарымы эле калмак. Анан негизи ушул диний да фактор болгон. Диний факторда Осман империясынын мусулмандыктардын артыкчылыктуу абалына ээ болгон ислам мамлекети сыяктуу катары таанылган. Христиандар жана жөөттөр зимми деп
куруудагы адамдар статусуна ээ болсо дагы көбүрөөк салык төлөшкөн жана укуктарынын чектелүүсү болгон. Кризис мезгилдеринде диний келишпестиктер мусулмандыктардын басымдуу бөлүгү менен мусулман эмес азчылыктардын ортосунда тирешүүгө алып келген. Мисалы үчүн 1890 жылы Султан Абдулхамид экинчинин жетекчилигиндеги армяндар кыргынына бир жагынан диний жана саясий коркунучтар түнкү болгон да. Ошол нерселер болуп турган. Түркия бүгүнкү күнү эмгичекти ошол кыргынды мойнуна албайт. Анткени эгерде Түркия ал кыргынды мойнуна алса, анда мисалы үчүн бириккен падышалык ошол Улуу Британияда Ирландиянын кыргынын бетке алыш керек. Ошол Илон Масктын ата тегин бурларды Трансвааль Республикасынын кыргынын мойнуна алыш керек. Индиялыктардын кыргындардын мойнуна алыш керек. Бенгалиде бир нече жолу ачкачылык уюштурулган. Андан сырткары дагы Орус империясы да кыргыздардын кыргынын мойнуна алыш керек болуп калат. Жана башка ушул өлкөлөр, америкалыктар өзүнүн баягы индиялык ошо жергиликтүү элдерди түпкү тамыры америкалык болгон 25.000 жыл мурда Америкага келген элдерди кырган үчүн ошол мойнуна алыш керек болуп калат. Ошон үчүн Түркия дагы ошону айтат да, силер ошонун баарын мойнуна алгыла, биз дагы армяндарды кырганды мойнуга алабыз деп жатат да. Ушундай нерсе болуп жатат. Экономикалык себептерди карасак, бияктан армяндар, гректер жана еврейлер сыяктуу кээ бир этникалык топтор Осмон дөөлөтүнүн экономикасында өзгөчө соода, банк иштерине жана кол өнөрчүлүккө негизги орундарды ээлеп алышкан. Мисалы үчүн өзгөчөлүк экономикалык кризис учурунда түрк мусулмандар калкынын нааразычылыгын жараткан. Анткени түрк өгүздөр, ошо түрк мусулмандар такыр өзүнүн баягы жашоосуна каражатсыз калган. 1955 жылы Стамбулда грек погромдорун экономикалык жана учулуктук басым менен байланыштырышкан. Дагы эгерде карасак, ошо негизи сепаратизмге тышкы таасирлерди дагы бир сыйра карасак, бул деген негизи Орусия, Улуу Британия, Франция көбүнчө Осман империясынын христиан азчылыктарын колдошкон. Бул Осман бийлигинин топторго шектенүүсүн күчөткөн. Орус-түрк согуштарында сыяктуу согушту кагылышууларда чек ара аймактарында жашаган христиан элдерди душманды тынччылыкка же колдоо көрсөтүүгө шектелген. Ошол эле Плевна согушунда биринчи дүйнөлүк согуштун ролун эгерде карасак, ошо ички сепаратизмде биринчи дүйнөлүк согушта масштабтуу этникалык тазалоонун катализатору болгон Осман империясынын кризис абалында калып, азчылыктарга карата катаал саясатка алып келди. Мисалы үчүн армяндарга болгон ошо катуу иш аракеттер 1916-жылы Осман империясынын көп учурунда карамагынан чыгып кеткен болчу. Осман империясы ошо буйрук берип туруп депортация кылып аткан, депортациядан жолдон аны башка кошумча империянын ичиндеги көзөмөлсүз калган топтор өлтүрүшкөн. Ошон үчүн бул нерсе бүгүнкү аябай сезимтал тема түрктөр үчүн. Аябай сезимтал тема, армяндар муну аябай катуу көтөрөт тууга. Ушул маселени чечиш үчүн ушул улуттук мамлекеттик мезгил келет дагы. Мустафа Кемаль Ататүрк жетекчилигинде Түркия Республикасы түзүлгөндөн кийин этникалык тазалоо, этникалык кандайдыр бир кагылышууда улутчул туркиялык идеологияны орнотуу ушундай иш аракети башталат да. Мустафа Кемаль Ататүрк айтат: "Грексиңби, кимсиң? Түркмүн дейсиң. Түркмүн дебесең кырыласың" деп. Ушундай саясат менен бүт ошол Түркиядагы калктар күчкө салдырып, ошол түрктөштүрүлөт да. Анан түрк идеологиясы пайда болот. Мустафа Кемаль Ататүрк айтат: "Биз түрк тилин жалпы универсалдуу, мисалы үчүн Осман империясында баары ар кайсы тилде сүйлөшкөн. Парс тилинде сүйлөшкөн, араб тилинде сүйлөшкөн, ушул грек тилдеринде сүйлөшкөн, ар кандай баягы славяндык тилдерде сүйлөшкөн. Ушунун баарын кыйратыш керек эмесе мамлекет жоготобуз" деп Ататүрк айтат. Биз деген ошо окумуштууларды жиберишибиз керек, биздин байыркы тилибизди алып келиш керек деп. Ал окумуштуулар Якутияга чейин барып, якуттар менен иштешип, алардын орустар түзгөн якут орус сөздүгүн алып, ошол сөздүгүнүн негизинде түрк тилин иштеп чыгышат. Булар деген кыргыздарга чейин барып, кыргыздардан ошо түрксой кийин түзүлбөдүбү? Ага чейин ошо кыргыздар Түркистанга барып, өгүздөр, өзбектөр менен сүйлөшүп, алардын да тилдерин алып, диван лугатты алып, ушулардын анан түрк сөздүгүн түзүшөт. Түрк сөздүгүн түзүп туруп, анан кийин ошол түрк идеологиясын түзүп туруп, келип кайра бүт ушул өзүндө гректерге, армяндарга, курдторго
силер түрк деп жазасыңар паспортуңарга, силердин улутуңар түрк, силер түркчө сүйлөшөсүңөр. Мугалимдердин баарын түркчө үйрөтөбүз, түрк ошол мугалимдер ушул түрк тилин жайлатат. Эгерде ушуга каршы чыксаңар, силер жаңы Турциянын душманысыңар деп катуу улутчул саясатын жүргүзөт. Ушунчалык катуу. Эмгичекти, мисалы үчүн, мен сиген түрктөр, мен түркмүн, мен түрк патриотумун дегендердин баары ошол азыр гендерин текшерсе армяндар болуп чыгып атат. Ушунчалык ушул саясат жакшы иштептир. Армяндар да өзүн мисалы үчүн түрк деп кабыл алып, бүгүнкү күнү көп анык патриоттор, эң бекем патриоттор түрктөр гендери армян болуп чыгып атат. Аны билгенде дагы пикирин алмаштырышпайт да ал балдар. Ал деген биз түркпүз деп, биз Орто Азиядан чыккан өгүзбүз деп айтышат. Ушунчалык катуу Ататүрк ушул маселени койдурду да, мисалы үчүн. Албетте күрттөрдү, мисалы үчүн, жана башка элдерди Ататүрктүн буйругу менен толук ассимиляцияга алышкан да. Ошол анда эмесе бул түрк кыска тарыхынын экинчи бөлүгү, бул жерде аябай мындай катуу маселелер каралды. Ошого жараша мен айтар элем, эмки бөлүктө биз деген Осман империясында кандай салыктар болгон, ушуну карайбыз, ушуну угабыз. Мен ойлойм, ошо эмки уландысы балким баягы дем алыш күндөргө жакыныраак болуп калат. Анткени азыр дагы жаңы жаңылыктар болуп атат, геосаясий бүгүнкү күндүкү. Ошон үчүн бул нерсе ошондой геосаясий жаңылыктар менен бөлүнүп турат да, түрктөрдүн, ошо осмондордун тарыхы. Эмки берүүдө эмнени карайбыз? Эмки берүүдө биз экономиканы карайбыз. Кантип Осман империясы акча жасачы? Аякта кантип негизи салыктарды төлөшчү? Салыктардын түрү кандай болчу? Жана ушундай нерселерди карап чыгабыз. Аларга кеңири токтолобуз. Өтө кызыктуу. Бул жерде мен деген ошо бизнес пландоону үйрөнүү боюнча курсту иштеп чыккам. Атайын базалык курсту. Кыргыз элим үчүн кыргызча, анткени бүт материалдар көбүнчө орусча болот да. Кыргыз эли дагы бизнес пландоону өздөштүрүш керек деген ниетте. Бирок бекер берсең эч ким окубайт, ошон үчүн бул жерден төлөмү бар. Ушул QR код менен скан кылып туруп, ага кайрылып окусаңыздар, өздөштүрсөңүздөр пайда болот. Анан дагы каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки ошо Түркиянын тарыхынын уландысында роликте көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.